Ирандагы согуштан улам Ормуз кысыгындагы интернет кабелдер кесилип, анын кесепетинен Кыргызстанда интернет өчүшү мүмкүн. Мындай кабарлар WhatsApp группаларында тарап жатат. Банк карталары иштебей калат. Акчаңарды накталай түрдө чыгарып алгыла деген чакырыктар да болууда. Биз бул маалыматтардын канчалык деңгээлде чындыкка дал келерин текшерип көрүүнү чечтик. Армузский проливдин астынан Африканы, Европаны, Азияны бириктирген интернет кабель бар. Ошол деген азыр согушка байланыштуу. Анан деген дурууп жанакындай ракета тийип кетип же кабель үзүп кетсе, интернет бир айга өчүп калышы мүмкүн. Ошондуктан көп суммада акчаны М-банк акындай электрондук кошелокторго сактабагыла дейт. То деген иштебей калса дейт, акчаңарды чыгара албай каласыңар дейт. Дүйнөлүк интернет кандай иштейт? Кыргызстан интернетти кайдан алат? Өлкө Ормуз кысыгындагы кабелдерге көз карандыбы? Жана согуштун айынан Кыргызстанда интернет өчүп калуу коркунучу барбы? Бул суроолорго жооп берели. Глобалдык интернет бул бир эле система эмес, бири-бирин кайталаган көп катмарлардан турган тармак. Дүйнөлүк интернет трафиктин болжол менен 95% суу астындагы кабелдер аркылуу өтөт. Ал эми калган бөлүгү кургактык аркылуу өткөн каттамдар. Ормуз кысыгы мунай үчүн гана эмес, маалымат агымы үчүн да өтө маанилүү, тар түйүн болуп саналат. Кысыктын жана Кызыл деңиздин түбү менен диаметри 20-дан 50 мм чейин болгон корголгон магистралдык кабелдер өтөт. Алар Европаны Индия, Түштүк Чыгыш Азия жана Перс булуңунун өлкөлөрү менен байланыштырат. Кабелдер салыштырмалуу тайыз, болжол менен 60 метр тереңдикте төшөлгөн. Ошондуктан ракета тийгенде же кеме якорлары менен кокустан жабыркап калышы мүмкүн. Бул аймак аркылуу дүйнөлүк интернет трафиктин болжол менен 30% өтөт. Биринчи кезекте бул Индия, Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Арабиясы, Катар жана Кувейтке тиешелүү. Ормуздагы кабелдер бузулса, бул өлкөлөр үчүн айлар бою интернет жок болуп калуу коркунучу пайда болот. Анткени кырдаал курч маалда оңдоочу кемелер согуштук аймакка кире албайт. Бирок глобалдык интернет толугу менен өчпөйт. Трафик башка багыттарга, мисалы Тынч океан аркылуу же кургактыктагы каттамдар аркылуу бурулат. Натыйжада тыгын пайда болуп, ылдамдык азайышы мүмкүн. Кыргызстан интернетти кайдан алат? Кыргызстан транзиттик трафикти Ростелеком жана Казак Телеком сыяктуу орусиялык жана казакстандык провайдерлерден алат. Интернет Казакстан аркылуу Орусияга, андан ары Франкфуртка өтөт. Бул маршрут деңиз жана Ормуз кысыгы менен байланышпаган миңдеген чакырымдык жер үстүндөгү кабелдерден турат. Экинчи линия Кытай аркылуу өтөт. Иран Ормуз кысыгындагы бардык кабелдерди бузса да, Кыргызстанда интернет үзгүлтүүгө учурабайт. Ормуздагы кабелдер менен Кыргызстанга келген интернеттин түз байланышы жок. Бирок Ормуздагы кабелдер үзүлсө, Google, Meta, Индиядагы банктары сыяктуу компаниялар маалыматтарын жер үстүндөгү каттамдар аркылуу башкарат. Бул тыгын жаратып, интернеттин ылдамдыгы убактылуу төмөндөшү мүмкүн. Кыргызстандагы банк тиркемелери ички шлюздар жана корголгон каналдар аркылуу иштейт. Алар түндүк же спутниктик каттамдарды да колдонушат. Өлкө ичиндеги транзакциялар Перс булуңундагы кырдаалдан көз каранды эмес. Жыйынтык. Ирандагы согуштан улам Кыргызстанда интернет өчөт деген маалымат чындыкка дал келбейт. Кырдаалга байланыштуу убактылуу ылдамдыгы азайышы мүмкүн. Ал эми электрондук акчадан баш тартып, шашылыш түрдө накталай түрүнү өтүүгө салмактуу негиздери жок.